Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевдин музейине барды. Нурсултан Назарбаевдин өмүр жолуна арналган музей 2020-жылы 1-октябрда ачылган. Анда Назарбаевке Кыргызстандан тапшырылган бир нече белектер да бар. Садыр Жапаров бүгүн Нурсултан шаарындагы Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин музейине барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысына музейдин ачылышы жана анын экспонаттары тууралуу айтып беришкен. Нурсултан Назарбаевдин өмүр жолуна арналган музей 2020-жылы 1-октябрда ачылган. Аянты 40 000 чарчы метрди түзгөн бул музейде Казакстандын туңгуч президентинин жеке коллекциясына алынган уникалдуу буюмдар жана Казакстан мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүн баяндаган экспонаттар сакталат. Музейде Нурсултан Назарбаевка Кыргызстандан тапшырылган бир нече белектер да бар деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы жет өзгөчө көргөзмө залдан турган музейди көрүп чыккан соң музейдин электрондук китебине каалоо тилектерин калтырды. 2020-жылы коронавирус пандемиясы маалында Казакстан эмгек мигранттарынын мекенине кайтып келүүсүнө жашыл коридорлорду түзүп берген. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, маданий-гуманитардык өз ара байланыштарды кеңейтүү жана күн тартибиндеги башка актуалдуу темалар боюнча пикир алмашышкан. Аскар Мамин бордош эки элдин ортосундагы достук байланыштарды чыңдоонун маанисин белгилеп, мамлекеттердин өз ара экономикалык пайдалуу кызматташтыгын тереңдетүүгө даяр экенин билдирди. Жапаров 2020-жылы коронавирус пандемиясы маалында Казакстан мамлекети биринчилерден болуп кол сунуп, чоң колдоо көрсөтүп, эмгек мигранттарынын мекенине кайтып келүүсүнө жашыл коридорлорду түзүп бергендиги үчүн коңшу өлкөнүн өкмөтүнө Кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирген. Мамлекет башчы Казакстандын жогорку жетекчилиги эки элдин ортосундагы биримдикти жана тыгыз карым-катнашты чыңдоого зор салым кошуп жаткандыгын белгилеген. Президент Кыргыз тараптан Казакстан менен соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууну кеңейтүүгө даярдыгын жана кызыктар экенин билдирген. Жапаров элди туу күнү менен куттуктап чакырык таштады. Жапаров кыргызстандыктарды бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, албан чоң ийгиликтерди жаратууга чакырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3-мартта кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Өлкөбүздүн эгемендиги менен эркиндигин айгинелеп турган мамлекеттик туубуз улуу Кыргыз элинин руханий, дөөлөттөрүнүн тарыхый басып өткөн жолун чагылдырып турат. Эзелтен эле элибиз кызыл туунун астында бир муштумдай биригип, өз алдынча мамлекет, өз алдынча эл болууга умтулуп, намысын бийик кармап келишкен, деди Жапаров. Куттуктоодо туу ар бир кыргызстандык жарандын, айрыкча жаштардын ата мекенге болгон атуулдук ыйык сезимин, патриоттук духун көтөрүп, мекенин сүйүүгө түздөн-түз идеологиялык кызмат аткарып жатканын айтылат. Бүгүн дагы ата-бабаларыбыздын салтын улай, өлкөнүн келечеги үчүн бир туунун астында биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, албан чоң ийгиликтерди жараталы. Эрдиктин, тайманбастыктын символу болгон туубуздун кызыл түсү эзели оңбосун. Бакубаттуулукту, байыркы кыргыз уруунун биримдигин чагылдырган күн нурлары эч качан өчпөсүн, ал эми элибиздин ынтымагынын белгиси болгон түндүгүбүз түшпөсүн, деген Жапаров. Мамлекеттик туу Кыргызстандын жогорку советинин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Аны Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Садыковдун турган авторлор иштеп чыккан. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик буручтуу кызыл кездемеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун 5/3 түзөт. Нурлуу алкактын диаметри туунун энинин 5/3 түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак диаметрлеринин катышы 5/3-кө барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар. Камчыбек Ташиев, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы. Менин улуу устатым Бекболот Талгарбеков. Ар бир адам өзүнүн өмүр жолунда, турмушунда, кесибинде, саясатта бир нече устатты тааныйт, билет. Менин турмуштагы саясат жолундагы улуу устатым Бекболот Талгарбеков. Ал Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал инсан, мыкты адам, чыныгы реформатор, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. 1997-жылы мен Россиядан жогорку окуу жайын бүтүрүп келип, жаңыдан элге аралаша баштаган элем. Ал кезде Талгарбеков Жалал-Абад облусунун губернатору экен. Ушул жалган жашоодо өмүр жолума адамгерчилиги бийик ушундай залкар инсанга жолуктурганына Кудайыма ыраазымын. Мына ошол убактан бери мага турмуштук сабагын берип, ишимди туура жолго багыттап келе жатат. Менин жашоомдогу ийгилигиме, саясаттагы жетишкендиктериме Бекболот агамдын көрөгөчтүгү, чыдамкайлыгы, терең акылы жана адилет сыны себепчи болгон деп ишенемин. Ал эми бул кишинин билимин жана тажрыйбасын, күч-кубатын дагы колдонобуз буюрса. Биздин бийик максаттар айкын, изги ниеттерибиз бекем, аларды аткарууга убакыт бар. Устатымдын күч-кубаты жетиштүү.
Камчы Көлбаев камактан бошотулду. Бишкек шаардык соту Камчы Көлбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Алдын ала маалыматтар боюнча ал өлкөдөн чыкпоо тил каты менен бошотулган. Белгилей кетсек, Көлбаев УКМКнын тарабынан 2020-жылдын октябрь айында кылмыштуу топту уюштурган деген шек менен кармалган. Соттун чечими менен ал номер 47-түзөтүү абагында кармалып турган. Булак Назар Ньюс KG. Мектептер ачылабы? Новиков ата-энелер менен жолугат. Биринчи вице-премьер-министр Новиков Борбор каладагы мектептердеги окуучулардын ата-энелери менен жолугушуп, билим берүү мекемелеринин ишин жандандыруу маселесин талкуулоону пландап жатат. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Новиков Борбордогу мектептер менен бала бакчалардын ишин этап-этабы менен калыбына келтирүү боюнча кеңешме өткөргөн. Мэриянын өкүлдөрү аткарылып жаткан иштер жана билим берүү процессин салттуу форматта жандандырууга даярдыгы жөнүндө айтып беришкен. Мектептердин жана бала бакчалардын ишин жандандыруу калк үчүн маанилүү. Жакынкы күндөрү окуучулардын ата-энелери менен жолугушуп, ушул темада талкуу жүргүзүүнү пландап жатам. Бул иштерди аткарууда санитардык, эпидемиологиялык эрежелердин так сакталышын камсыз кылуу маанилүү, деген Новиков. Ошондой эле ал билим берүү жана илим министрлигине саламаттык сактоо, социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте мектеп медицинасы долбоорун ишке ашыруу үчүн финансылык эсептөө жүргүзүүнү тапшырган. Министрлик бир жуманын ичинде каржы булагын да аныкташы керек. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстандын жарандары Россияга негиздемеси жок кириши мүмкүн. Биринчи вице-премьер Новиков Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен ковид жок саякатта программасын талкуулашкан. Кыргызстандыктар Россиянын аймагына негиздемеси жок кириши мүмкүн. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаровдун 26 февралда Россияга жасаган иш сапарынын жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер Артем Новиков Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушкан. Тараптар Россиянын ковид жок саякатта программасына Кыргызстандын катышуусун талкуулашкан. Ага катышууга өлкөнүн медициналык лабораторияларынын Россиянын керектөөчүлөр көзөмөлүнүн талаптарына шайкештигин баалоону макулдашкан. Бул чечим кыргыз жарандарынын Россия Федерациясынын аймагында кирүүсү үчүн негиздеме алуу зарылчылыгын жокко чыгарууга мүмкүндүк берери күтүлүүдө, деп айтылат маалыматта. Тараптар билим берүү жаатында кызматташууну тереңдетүү маанилүү экендигин айтышкан. Буга байланыштуу кыргызстандык студенттердин Россиянын жогорку окуу жайларында билим алуусуна акысыз квоталарды көбөйтүү жана Россиянын мугалими чет өлкөдө программасы боюнча Россия Федерациясынын мугалимдеринин санын жогорулатуу жөнүндө макулдашылган. Кечээ саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан ковид-19 жок саякатта санариптик платформага кошулганын билдирген. Мамлекет башчы Кыргызстанга тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын айтты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен жашап калган. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Российская газета гезитине берген маегинде билдирди. Журналист Жапаровдун элдик толкундоолор менен бийликке келгенин эске салып, акыркы жылдары бийликти алмаштыруунун юридикалык эмес механизми Кыргызстанда кадимки көнүмүшкө айланганын айтты. Ал эмне үчүн мындай болуп жатканына кызыккан. Мамлекет башчы бардык өлкөлөр ушул сыяктуу тарыхый сыноолордон өтүшөрүн, андан башка өзгөчө учурлар дээрлик жок эсегенин билдирген. Мен Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эл экенин кошумчалай кетейин. Жаратылышынан эле ар дайым көчүп конуп жүргөн көптөгөн уруулардан куралган эркиндикти сүйгөн элбиз. Андыктан биздин мамлекетте бийликти узурпациялоо аракетинин баары ийгиликсиз аяктай. Ошондой эле геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жайгашкан өлкөбүзгө көзөмөл кылууга кызыктар тышкы күчтөр дагы маанилүү роль ойной тургандыгын белгилеп кетейин, деди Жапаров. Бирок ал тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын белгилеп, Жээнбековдун эмнеден жазганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган. Кыскасы, революциялардын себептери көп. Эгерде андай себептер болуп жатса, анда бул коомдо демократиялык өзгөрүүлөр болушу, коомдук саясий системанын өзгөрүшү зарыл экендигин жана социалдык экономикалык жактан жетишкендиктерге муктаж экендигинин белгиси, деди президент. Ошондой эле ал учурда кырдаалда мамлекетти татыктуу алып чыгып кетүү милдеттүү турганын кошумчалаган. Баса, ШУМДУК инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.